бүгін ұйқылайды ғой. Үсіп кеттім. Ой, достар, қандайсыңар? Жақсылар ма? О, Мадиш, үсіп айтты ғой. Өзіңізден көріңіз, үсікті қара киінгенге болмайды да. Қара түс үсікті өзіне тартады. Ошон үшін жайында, мұндай менікіндей ачық түс киінуге әрекет қылыңыз. Мадиш, мен білбеп тұрмын да, кел бір су ішіп алшы. Жоқ, мен мұндай су ішкім келіп тұр. Ал газдалған ширелі татты су да, аны ішсең, оғы өттерінен қайра су сайсың. Бірақ чынге Термалбайке, мен емнеге татты шире ішсем еле қайра сусап кетем деп қойым. Аша да, қолдан келсе достар, смузи жол болса, мөмө жеміштерден жасалған, газдалған емес, ширелі, сусындық ішкен жақшы жол болса, шындайлы, жөнекөй су. Анда мен де алсы ішем. Эми Термалбайке эксперименттерді баштайлы, а? Баштайлы. Достар, күн ысық болып, күн бетімізге тиіп, денемізге тиіп, қолдорысқа бетімізге тақтар шыға баштады. Бұл жаман көрініш. Ошондуктан ушуну алдын ала алып, силерди дагы ойлонуп, мен кечке ой жүгүртүп, ушинтип тақтар чыкпасын деп крем жасайын деп чечтим. Колдойсуңарбы? Эксперимент да бул. Ошо бизге ушул экспериментке ар кандай каражаттар керек болот. Ошон үчүн маанайыбызды бийик көтөрүп, күн тие берсин. Бирок денсаулыгыбызга жаман таасир тийгизбесин. Еттикпи достор? Достор, эң алгач бизге лаванда эфир майы керектелет. Лаванда. Жана достор, бизге 30 грамм жожоба майы керек болот. Жожоба майы. 50 грамм кокос майы. 15 грамм ши майы. Жана ошондой цинк керектелет. Бул эмне? Бул бош кремге керектелүүчү бош идиш. Айнек идиш. Бул болсо достор, бал мому жесе болот деп атышат. Деп эле коелу. Анткени муну колдонобуз. Кеттик анда эмесе достор, эң алгач бал момунун 15 граммын кесип алабыз. Эми ушул 15 грамм момду алабыз дагы биздин идишибизге салабыз. Эми достор 30 грамм жожоба майын алабыз дагы, ачабыз. Ачкан соң биздин атайы өлчөөчү идишибизге салып өлчөп алабыз. 30 грамм жожоба майын биз дал ушул идишибизге дагы кошуп коебуз. Андан соң достор 15 грамм ши майын алабыз. Ши. Достор 15 грамм болду окшойт. Дал ушул биздин аралашмабызды кошуп алдык. Андан соң достор 50 грамм кокос майын кошуп алабыз. Мынакей кокос майы алабыз дагы, ачабыз дагы, кайрадан өлчөөчү идишибизге чейнеп алабыз. 40 грамм куюп алабыз. Эми бизге керектелүүчү нерсе бул лаванда эфир майынын 5 тамчысы. Эми достор, сууну биздин идишибизге куюп кайнатабыз. Андан соң достор, биздин дал ушул аралашмабызды алабыз дагы, кайнаган сууда жай отто эритип алабыз. Достор, суу ысык жакты биз бийлеп ырдап туралы. Mama don't jiggle jiggle, it's fall, shaking up a wiggle wiggle, for sure, shaking like a pickle beer, you know, shaking up a beer, knuckle knuckle beer, choke on a drunk and a six pack, pickle loop in the fork in the dump jack, she the move and the don't in the dump back, she look and the no in the no back. Биздин суудагы кайнап ичиндеги мом эрүү процессинде. Эми достор, биздин мешибизди өчүрөбүз. Жыйынтыктоочу этап биз ушул биздин аралашмабызды
өлчөөчү дейиш менен акырын кылып мынтип муздатып суутуп эми достор цинк оксидин алабыз дагы биздин 30 грамм өлчөп биздин аралашмага кошобуз. Достор, бул сары майга окшош баштады го. Биз буну нанга сүйкөп жей баштасакпы? Же атып эле койсокпу? Достор, тамашалап койдум. Жеп салбагыла. Бул жөн гана күндөн сактанууга жана сүйкөөгө арналган крем. Эми достор, дал ушул биздин аралашмабызды биздин атайын даярдалган айнек идишибизге куюп алабыз. Даярсыңарбы? Куюп атабыз. Мынакей. Азыр достор, биздин ушундай өз колубуз менен үй шартында жөнөкөй каражаттар менен жасалган кремибизди муздаткычка салып коеюн. Анан бир канча мүнөттөрдөн соң силерге көрсөтөм. Макулсуңарбы? Мынакей достор, бир нече убакыттан кийин биздин кремибиз ушинтип муздаткычтан чыкты. Эми колдонобуз достор. Жыты дагы жакшынакай. Азыр достор, мен азыр өзүмдүн жүзүмө жана ошондой эле колдорума сүйкөй баштайм. Баштадыкпы? Алабыз дагы булюнг. Акырын алабыз дагы. Шынк. Биздин экспериментибиз сөзсүз түрдө окшоду окшойт. Ийгиликтүү өзүнүн жыйынтыгын көрсөттү. Эми достор, күнгө чыкканда коркпой, сөзсүз түрдө ушул кремди колдонуп деп жашай берсек болот. Жайында күндөн кантип коргоносуң? Жайында күндөн көбүнчө баш кийим тосуп жүрүшөт же панама кийип жүрүшөт. Ошону коргонсо болот. Анан зонтик дагы көтөрүп алса дагы пайдалуу. Күн тийгенден кийин адамга ысык өтөт. Ысык өткөндө адамдын башы ооруп, ал мындай шай кетип, көңүл айлангандан билсе болот да башына күн өткөзүп алган. Жайында кантип эс аласың? Жайында биз айылда жашайбыз да, айылда анан чөпкө барабыз, ошо чөптөн келип көлгө түшөбүз, балык кармайбыз, тутабыз. Жай негизинен оюндарга бай. Ошо оюн ойноп, чөпкө барып, жакшы нерсе менен убакыт өткөрөбүз. Күндүн нурунан коргонуш керекпи? Коргонуш керек. Көлөккөгө турсаң, анан көлөккөгө турсаң эле күндүн нурунан сакталасың да. Анан баш кийимдер кийип жүрүш керек. Башың ысып деле, башың оорушу мүмкүн да. Керек, өтө ысык болгондо жайындачы. Кандай крем? Крем да коюш керек. Муздак суусунду ичүү керек. Эгер ысыгыраак суусунду ичип алсаң, кайра эле суусай бересиң да. Муздак ичсең, анан өзүңө келе түшөсүң да баа. Нормальный фигурада болуп каласың. Как защититься от солнца? От лучей солнца? Кепка или солнцезащитный крем или очки, чтобы глаза не ослепить. Так. Мынакей достор, күндүн ысык ушундай күндөрүндө биздин студияга жаркыраган бойдон учуп келген Ызабаева Гүлнара Өмүрбековна эжекебиз. Эң биринчи суроо гана, Мандиш, кандай сурооң бар эле? Эже, сиз бетиңиз сонун экен го. Жайында бетти кандай коргош керек? Артыкча жай жаз мезгилинде бетти жакшылап коргош керек. Анткени бетибиз кургай баштайт, күндөн каратактар түшүшү мүмкүн. Нымдаштыруу керек бетти. Анан агартуучу так калып калса, агартуучу кремдерден колдонуш керек. Анан SPF кремдерден колдонуш керек. SPF, Анын ушуну чечмелениши кандай? SPF? Күндөн сактай турган. Күндүн эң чак тийип турган маалы болот го. Ошол маалда көп чыкпаш керек негизи эшикке. Ооба, көп чыкпаш керек. Эртең менен 8ден 11ге чейин суу процедураларын алсак болот. Бассейнге түшсөк болот, көлгө түшсөк болот. 11ден 4гө чейин чыкканга болбойт. Жабык имараттарда жүргөндө дагы коргош керек бетти. Анткени терезелер бар, терезеден дагы өтөт ультрафиолетовый лучтар. Машинадан дагы өтөт, ошон үчүн ар дайым коргоп жүрүш керек. Күндөн коргоочу бет майларды кантип тандаса болот? Теринин 4 фототипи бар. Ошого жараша тандаш керек.
биринчиси кургак бет. Майлуу бетти дагы ойлошот ар дайым тиги нымдаштыруу кереги жок деп. Наоборот, ошо майлуу беттерди нымдаштырыш керек. Биздин бетибизди билсек болобу кандай бет? Мисалы, меники кургак бет окшойт, кургакка жакын. Комбинированная кожа. Көздүн тегереги кургак, моюн кургак, мурду, чеке, Т-зона деп коет, майлуу, аралаш тери. Мунуку азыр өзүнүкү сактоочу эмелери бар, сакталып турат балдардыкы. Бирок ошентсе дагы кички балдардыкын күнгө чыкканда сактап туруш керек. Көлгө, бассейнге түшүүдө күнгө кантип күйүш керек? Мында дагы туура күйүш керек. Күнгө жакшы жактары биз күндөн иммунитет көтөрөбүз. Туура күйсөк. Туурабы? Иммунитетти көтөрөбүз, анан эң жакшысы витамин D алабыз биз организмге. Эмне үчүн кички балдарды, жаңы төрөлгөн балдарды дагы эртең менен 11ге чейин күнгө жаткырышат. Туура күнгө күйүү оорулардан сактайт. Мына достор, ошентип денебизге жана терибизге жакшы кам көрөлү, өзүбүздү ден соолукту жакшы карайлы. Бизде конокто Гүлнара Ызабаевна эжекебиз болду. Кол чабуулар менен сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы. Сизге дагы жакшы тери, жакшы ден соолук каалайбыз. Рахмат. Кандай сундук ичүү керек жайында? Газированный. Жайында кантип эс аласың? Жатасың, жыргайсың, уктайсың, скөлгө барасың, суга чөзсүң. Жайында көбүнчө сууга түшөт адамдар, көбүнчө көлгө барып ошентип эс алса жакшыраак болот деп ойлойм. Жайында достор менен бир жакка барып, талакка барып багат дегендей эс алат. Көбүнесе газдалбаган жана ошо газдалбаган сууга туз салып алып ичсе, ден соолукка да пайдалуу, анан көп да чаңкатпайт. Как отдыхаешь летом? Сижу в компьютере. Долго? Не так уж долго. А дальше что делаешь? А дальше помогаю родителям. Жайында скөлгө түшүп эс алам. Ой, кандай мадиш, эмне маанайың жок? Жакшы элеби? Элдер жыргап жүрүшөт, эс алуу, каникул. Элдердин маанайы 100. Баары ойноп, жыргап, эс алып жүрүшөт. Сенин болсо маанайың жокко? Эмне болду? Мен эшикке ойногон чыккам, Анан эмне болду? Жай жакпай калдыбы? Жок, Тармобеке, жай жагат. Бирок мен деген кагаздан кеме жасагам да, анан сууга агызайын десем, ал чөгүп кетти. Кемең чөгүп кеттиби? Ой, ошого да кайгырасыңбы? Кел, мен сага чөкпөгөн кеме жасап берем. Чын элеби? Ооба да. Достор, силер да кызыгып атасыңарбы? Анда эмесе, азыр сиздердин назарыңыздарда чөкпөгөн кеменин курулушу. Ура! Ал үчүн бизге достор үйдөгү эле каражаттар керек. Эң оңой. Бул деген ушуга окшогон таякчалар, жыгач таякчалары, кайчы негизи керек болгон, бирок мен бардыгын даярдап койгом да. Достор, мен деген ушундай болорун билгем да. Ошон үчүн мадеш чыгып кеткенде бардыгын даярдап койгом. Кемеси чөгүп кетерин билгем. Ошон үчүн чөкпөгөн кеменин азыр бардык каражаттарын, буюмдарын алып чыгам. Эң алгач бизге ушундай желим бөтөлкө, түстүү кагаз. Бул деген ошо кагаздар, жана ошондой эле дагы бир кагаз, ак кагаз. Жана ошондой эле клей пистолети. Алгач клей пистолетин иштетип коебуз. Бул ысый берет. Мен болсо, достор, азыр бардыгын көрсөтүп чыгайын. Ушундай көлөмдөгү кагаздарды даярдап алгам. Мынакей. Туп-туура койдуң мадиш. Ушундай кылып кесип алабыз. Муну кесип алыш үчүн биз кадимкидей эле 4 бурчтук кагазды алганбыз дагы, мындайдан бүктөп койгонбуз дагы, кыйт кесип койгонбуз. Кайчы менен. Биз бул кагаздарды алабыз дагы. Ушинтип биздин жыгач таякчабызга туташтырып коебуз.
Мына. Бұл қаншанчы тапқылачы? Тура, 3-чү. Жана, акыркысы. Мадиш, қызығып атасың, башкача болтабы? Бұл кеменің желектері, жана бұл кеме. Кемени алдықтағы дал желекчебизди жайгаштырабыз. Экинчи таякчабызды биз дал ушундай кылып жайгаштыра алабыз. Эми улантабыздагы биздин кемебиз тең салмактуулугун кармаш үчүн кум салып алабыз. Мынакей биз кумун даярдап койгонбуз. Кумду ушинтип куябыз. Тең салмактуулук сакталды. Эми биз дагы бир желегибизди, ак желек, өзүнчө, башкача бир өзгөчө соонун ошону туташтырып алабыз. Ага, бизге клейге керек. Тырбалбеке өлү салып атат, Ооба да окумуш болот атпайбы? Мен мындай кемелерди мультфильмден эле көрчүмүн да. Койчай. Эми достор, биздин кемебиз толук кандуу окшош үчүн бизге жип керек. Кемелерибиздин жабдыктарын бириктирип алабыз. Мына достор, биздин кемебиз кетип бардат. Каяка? Саякатка кетип. Көлгө. Кетип калды. Мен болсо калдым. Тырбалбеке бул чын эле чөкпөйбү? Берки кемемди алып. Жок, Мадиш, биздин кемебизди саякатка, сууга коюп келелиби? Ооба, ура! Жүр. Бирок Тырбалбеке сен агыспайсызбы? Анткени мен кайра чогуп кетем, мен үйлөнүм да. Апе, чокпойт. Мен анда видеого тартып, сага көрсөтөм, Макул. Ошол жерге сториске чыгарып туруп, сени белгилеп коем. Мади кыз. Достор, караңызчы. Ушундай кемени ойносоор болот. Оппа эле жасай алат экен. Тырбалбекемден үйрөнүп алдым. Мына Мадиш, мен азыр биздин кемебизди сапарга чыгарам. Мадиш, сен айтып атпадың беле кемем чөгүп кетти деп. Мына биз жасаган кеме чөкпөйт. Карап тур. Көрдүңөр достор, өзүңөр эле ушинтип үй шартында кеме жасап алсаңар болот экен. Мен болсо лабораторияга кеттим, Мадиш күтүп калды. Ой, достор, мен унутуп кеткен турам, кемени саякатка чыгарабыз да. Кеме, саякатка кет. Жай мезгили башка мезгилдерден айырмаланып, абанын температурасы эң жогорку болуп турган мезгили. Жай эс алуунун жана саякаттын мезгили. Ал 3 айга созулат. Түндүк жарым шарда июнь, июль, август айлары болсо, ал эми түштүк жарым шарында декабрь, январь, февраль айлары. Бул жагымдуу мезгилдин бизге пайдалуу жактары аябагандай көп. Мисалы, иммунитетти жакшыртып, активдүү жашоого эң ыңгайлуу мезгил. Бул мезгил көптөгөн мөмө жемиш бышып, ден соолукту чыңдап, зыян тамактардан баш тартууга шарт түзөт. Мына ошондой. Достор, токтогула, дагы бүт элек. Продюсер Кундуз Аманова. Редактор Элдияр Мирбекулу. Режиссер Медина Абакирова. Оператор Азиз Мамытов, Эрнис Сыдыгалиев. Монтаж Айсулу Тынышева, Нургүл Рысалиева. Башкы ролдордо Тармал Ырыспай Жумаев. Профессор Нурислам Талипов. Мадиш кыз Мадина Аскатова. Сүрөтчү Бакай Мусаулу. Эми бүттү.